Жалал Абад шаарындагы эл аралык университетине профессор Кантөрө Токтомаматовдун аты ыйгарылды. Бир учурдагы коммерциялык институт, экономика жана ишкердик университети деп өзгөртүлгөн. Учурда түптөөчү жана негиздөөчү инсандын аты берилип, анын эстелик бюсту ачылды. Аты университетке берилген инсан ким болгон жана билим тармагына кандай салым кошкон төмөндөгү сюжеттен көрсөңүздөр болот. Каарман 1947 жылы төрөлгөндө Кантөрө деген ысымды чоң энеси Ажар койгон экен. Каракулжа районунда Эрмамат, Токтомамат, Шарип аттуу 3 бир тууган жашаган. Бир туугандардын үйү бири-бирине жакын жанаша болгондуктан чоң коргон деп аталып калган. Балдары бир жерден, бир казандан тамак ичип чоңоюшкан экен. Ушундай ынтымактуу үй бүлөдө Кантөрө Токтомаматов тарбияланган. Жаштайынан эле аракетчил, көздөгөн максатына жетмейин тынбаган инсан экендиги эскерилет. Салууга чыгып келгенде деле ошо дайыма аттын үстүнөн түшчү эмес. Şu жайлоолордун бардыгын райондо кандай жайлоо болсо бардыгын şu ат менен кыдырып чыкчу. Мергенчиликке кызыкчу. Бала кезинен чыйрак, өзүнө чыйыр жолду сала баштаганы замандаштарынын көз алдында турат. Билимге салым кошуу аракети бала чагынан эле байкалган экен. Мына коомдук ишке ошол убакта кандай катышта кийинки адамдардан көрдүм мен практикада. Абдан уюштургуч болот экен. Илимдүү болот экен, билимдүү болот экен, бирөөгө пайда келтирген адам болуп эсептелет экен. Кантөрө ошол балдардын бирөө болчу. Кыргызстанда алгачкы болуп мамлекеттик эмес институт түптөлүшү өзү эле эбегейсиз түйшүк болгон. Анткени ал кезде мамлекеттик окуу жайларда толук каржыланбай, ара жолдо калгандары көп болгон. Мындан улам жоктон бар кылуу жолу менен бир канча билимдүү жаштарды өстүрүүгө дал ошол Кантөрө Токтомаматов түптөгөн окуу жайдын салымы чоң болгон. Жоктон бар кылган университет болду. Кантөрө экенин ошо анын Бишкекте жүрсө, Бишкекте мындан ардагы дагы көп бийиктиктерге, көп ийгиликтерге жетет болчу. Бирок Кантөрө эке бир эле университеттердин баары Бишкекте болбосун, бул региондордо болсун деп бекерине мына региондорду өнүктүрүш керек деген азыр демилге айтылып аткан жок. Буну баягы Кантөрө эке убагында өзүнүн аракети менен жасаган. Мен өзүм ошо региондордо жеке менчик телекомпанияны эң биринчилерден болуп ачкан адам катары бул иш аябагандай оңой эместигин билем. Мени бүгүн ошол Кантөрө Шариповичтин ысымы коюлуп ушул университетке ал кишинин бүгүнкү күндө ошол жасап өткөн эмгектерин коллегалары эскерип турганда мен ал кишини мурун дагы сыйлап таанычумун. Бүгүнкү күндө мен дагы бир ирет бул кишинин новаторлугун, өзгөчө эмгекти сүйгөндүгүн, өзүнүн эл журтун, анан өзүнүн эң негизгиси кесибинин профессионалдуулугун дагы баа бердим да. Бул аралыкта изденүүнүн арты менен учурда эл аралык университет аталды. Мында бир топ билимдүү, илимдүү студенттерди, шакирттерди даярдады. Учурда алар алган билиминин негизинде элге кызмат өтөп келет. 95-жылы бул коммерциялык институт болчу. Ошол убакта келип абитуриент катары ошол финанс и кредит факультетине, экономика факультетине тапшырып, ушул жерде жаткан ала чексиз шүгүр, ошол Кантөрө Шариповичтин ушул жердеги педагогикалык ошол мугалимдер жамаатынын колунан тарбия талим алганыбызга. Профессор, академик, бир канча экономисттердин устаты, билим берүү тармагына жаратмандык менен салым кошкон Кантөрө Токтомаматов 2017 жылы 27 апрелде 70 жашында көз жумду. Артында калган саналаштары, студенттери, кадрлары, үй бүлөсү жана бир туугандары жолун улай кала берди. Ыраазычылыкты билдирип, сиздерге ушул айым денсаулыкту каалайбыз, узун өмүр каалайбыз, жакшылык болсун. Ажал алып кеткени менен бул инсандын баштап кеткен чыйыр жолу уланып келет. Учурда тарбиялап өстүргөн уул кыздары да ата жолун жолдоп билим берүү тармагын тандаган. Там өтө улуу инсан эле. Анткени бүт жасаган иштери, баскан тургандары биз үчүн чоң пример деп ойлойм. Кайсыл мезгил болбосун, алдыда Кантөрө агай салып кеткен жол көрүнүп турат. Кыргыз интеллигенциясынын өнүгүүсүнө эбегейсиз салым кошкон инсандын аты өз үй бүлөсү жана шакирттеринин эсинде эле эмес, илим билим тарыхында да түбөлүккө сакталып кала бермекчи. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.